Мырзабек Жибаркулович, биринчиден сизди чын жүрөктөн куттуктайм. Жаңы келген орнуң кут болсун, жакшы ишиңизге ийгилик каалайм да. Москва районунда, Александровка айылында 20 миң жарандары жашайт. Канча жылдан бери биз бала бакча сурап коюп, бала бакча бүтпөй атат. Быйыл өткөн жылында ушул бала бакча титулдун тизмеге кирген. Быйылкы мен сурап кое берем, ушуну башталыш керек да. Ооба, бала бакча. Барбы? Бир эле мамлекеттик экспертизадан өттү, 54 миллион чыкты. Немеге сунуштап атабыз? Башталган болчу. Рахмат. Эмки ушул кийинкиси Крупский айылынын аймагында таза суу маселе аябай орунчулуу болуп атат. Экинчи этабынан ишке ашыруу боюнча катмал маселе 2023 жылы каржылануу приоритеттүү объекттердин тизмесинен долбоорунан киргизилген. Ушул таза суу барбы жокпу силерде? Бул Крупская деген айылында проекттин баары бүткөн. 58 миллион сметалык баасы чыкты. Биз сунуштап атабыз немеге 23 жылга. Анан ошол эле айылында отопительная система, ушул мектептин, Крупский мектептин отопительная система совсем болбой калды да, быйыл эптеп септек чыкты. Эмки жылга аякта анча көп каражат керек жок, где-то 6 миллион сомго чейин ошону карап коюңузга суранам да. Жазып коюңузчу сураныш. Биз жазып коебуз. Дефектни санап коебуз, дефектни акт менен. Анан акыркы маселе бул ат башы айыл аймагынын Манас айылындагы жаңы мектеп. Министр, бирим бөлүү министри Улан мырза, сиз ушул мектеп билесиз да. Ушул жерде, ушул мектепте 3,5 миң окуучулар окуйт. Мощность 900 эле. Бул стратегический трассада 3,5 миң болсо, башка айылдан, алыс жактан, дачадан келип атат. Бул маселе сөзсүз карап коюшубуз керек. Бул жерде алар жазылган жаңы мектеп курулганга, бирок ат башы айылында эмес, тиги дача суу жактан жакыныраак болсо жакшы болот да, ушул маселе полный чечилет да. Эмне себептен аяктан мисал үчүн биздин меймандарыбыз келип койсо, учебный процесс срывать этет да. Алар сурап атат, тиги окуучулар келбесин депчи. Ошону ат башы айыл аймагынын маселе ушул мектеп боюнча аяктан 5, 6, 7 айылдын маселеси сразу чечип коет да. Ошон үчүн Мырзабек Жибаркулович, силердин сураныш да ушул ат башы айыл аймагынын маселе. Манастын айылдабы? Манастын айылында. Манастын айылында уже жумуштар башталган, 20%ке чыктык. Биз быйыл буюрса бүтүргөнгө аракет кылабыз. Рахмат, игилик сизге.